қателеспеп айтпасам, Руслан Царевту жеңіп алған. Ал эми Атабек Азизбеков болсо жарым финалда Калидин Асыкеевди утуп финалга чыккан болчу. Ошентип финалдык кармаштар башталды. Негизинен бул беттештеме кимисе фаворит экени айдан ачык. Олимпиада оюндарынын катышуучусу, ошо Токиого чейин барып келген. Ошол эле Кыргызстан улуттук курама командасынын капитаны, желекти желбиретип ошол ачылышта биринчилерден басып чыга турган Атабек Азизбеков болчу, бирок тилекке каршы кайсы бир факторлордун улам андай болбой калган. Анын ордуна Денис Петрашов желекте көтөрүп чыккан. Ал эми байкай турсак Азат Салидиновго көрмандык кылгандар аябай эле көп экен. Бирок Атабек Азизбеков деле фаворит бул беттеште. Ошол эле ички чемпионаттарда көп ире туткан, анан тышкары ошол эле буга чейин айтып өткөндөй эле Олимпиада оюндарынын катышуучусу, дайыма ошол олжолуу эл аралык турнирлерден кайтып келген Атабек Азизбеков эми өзүнөн жашыраак Азат Салидиновго кандайча туруштук берет болду экен? Жаштык утабы же тажрыйбабы деген дагы маселе. 99-жылкы Азат Салидинов, ал эми анын атаандашы Атабек Азизбеков бул 95-жылкы. Ортодо 4 жаш айырма, өтө деле чоң деп айтпайм. Бирок мындай учурларда спорттук таймаштарда жаш курак деле өзүнүкүн берип коюшу мүмкүн. Бирок бул беттеште жарыш тагыраагы жаштыкпы же тажрыйбабы? Мына ушундай бир аталыштагы күрөшкө күбө болобуз. Жана бир упайда азырынча Атабек Азизбеков өзүнүн капчыгына салууда. Беле кетсек, бул Кыргыз Республикасынын дүйнө чемпионаты, тагыр Кыргыз Республикасынын чемпионаты алтын медаль үчүн болгон күрөш спортунда эч кимиси күмүш байгеге ыраазы болбосо керек. Мейли ал Олимпиада оюндары эле болбосо, мындай ички ушундай жергиликтүү чемпионаттарда тек гана алтын медальды алууну кааласаң керек. Атабек Азизбеков азыр Салидинов Азатка каршы жакшы бир мүмкүнчүлүгүн көрсөтөйүн деп жатат. Накат ыкмасы бар деп Калыс эки упайды көрсөттү. Андан ары тескерисинче. Бирок Атабек Азизбеков чаба албай калды. Өзү далыс менен кулап калды. Азат Салидиновдун тарабы азыр челлендж ыргытса керек. Ооба. Дал ошондой нерсени ишке ашырды. Ортодогу Калыс. Эми азыр Калыстар коллегиясы менен дагы кеңешип чыгышы керек. Азырынча эсеп 0-4, бирок челлендж каралабы? Албетте каралышы керек. Жок, андай болуптур. Жок, эч кандай челлендж каралган жок. Демек, күрөш ары карай жалгашат. Негизи Азат Салидиновда мүмкүнчүлүк бар. Бир жолу ортодо Калыс пассив берди. Азатка эми тескерисинче Атабек Азизбеков дагы ошондойго туш болуп калышы мүмкүн. Бирок биринчи бөлүктүн бүтүшүнө дагы аз эле убакыт калды. Мындай учурда мен оюмча партерге коюп бербесе керек. Экинчи бөлүктө гана эми Азат Салидинов үмүттөнүп турушу керек. Тек гана өзүнөн башка эч кимге ишене албайт. Ал эми азыр дал ушул беттештен кийин 130 кг салмак категориясындагы ошол жеңүүчүлөрдү жана байгеле орундарды ээлегендерди сыйлоо аземи болот экен. Аны дагы сөзсүз түрдө көрсөтүүгө аракет кылабыз. Азырынча 15 секунддан азыраак убакыт калды. Атабек Азизбеков жана Азат Салидинов. Биринчи бөлүк албетте эми Азизбековдун карамагында калды деп айтсам туура болот. Бирок экинчи бөлүк такыр. Экинчи бөлүм старт алат. Башталар менен Азат Салидинов болгон күчүн азыр дал ушул активдүүлүккө жумшап жаткан кези. Атабек Азизбеков бирок ага каршы жакшы оппозиция жүргүзүүдө. Калыс кандай чечимдерин чыгарат болду экен, бирок буга чейин эле Руслан Царевту утуп алган Азат Салидинов жакшы бир сенсация жараткан. Мынакей акырындык менен Атабек Азизбековго дагы эскертүү берилүүдө. Эгерде ушундай таризде жылып кете берген болсо Азат Салидиновго бир упай берилип, ал эми Атабек Азизбеков жерде партерде калып калышы толук мүмкүн. Азырынча Калыс унчукпай жатат. Балким көрүүчүлөр дагы пассив деп кыйкырып жатышат. Бир четинен карасак эми
Атабек Айсбековтагы партер абалында калса, бул ушул беттешке интрига бүлүк салса керек. Жана бир упай азыр Азат Салидиновга берилет. Канакей байкайлычы Азат Салидиновду. Буга чейин ушу жарым финалда дал ушул салмактын дөөшаларынын бири десем болот. Руслан Царев туткан бул жигит эми Атабек Азизбековго каршы дагы бир күчтүү атаандаш менен күрөшкөнү турат. Бар жайында Атабек Азизбеков өз позициясында. Жок, ышкырык жаңы азыр эми эрежеге ылайык. Эрежени сактайбыз дегендей да бар. Азат Салидинов башталды. Шот бериш керек. Азат Салидинов же Атабек Азизбеков. Зырынча байкасак, Азизбеков коргонууда мыкты туюк коргонуп жатат. Ага каршы эч нерсе кыла албай койду. Салидинов Азат кана. Ата жакшы нокаут ыкмасы бар. Жана 2 упай Азат Салидиновго кетти. Ортодо бир гана упай бөлүп турат тараптарды. Канакей байкайлы эми. Абайлаш керек. Абал курчугандан курчуп бара жатат. Бул кылчайнашкан беттеште кемеси алтын байгенин ээси аталат. Ошону билишибиз керек. 1,5 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Азат Салидиновдун мотивациясы сөз түрдө упай алыш. Ал эми Атабек Азизбеков үчүн деле ошол упай алыш, ошол эле кезекте атаандашка упай тарттырып жибербеш деген да ой болсо керек. Физикалык жактан бирине тең ата келген спортчулар. Албетте, айрым учурда мындай экран сыртында көрүп жаткандар иштеш керек деп кыйкырып жатса керек, бирок ушул матта килем үстүндө иштеп жаткандар болгон күчүн дал ушул күрөшкө арнап жатат. Ушул 6 мүнөттүк күрөш үчүн, ушул алтын байге үчүн канчалаган эмгек кетет, маңдай тер төгүлөт. Ал эми биз мынакей жөнөкөй адамдар көрүп отургандар муну түшүнбөшүбүз да мүмкүн. Ал ортодо калыс эскертүү да берди. 50 секунда. 50 секунда күрөш спортунда өтө эле чоң убакыт. Күрөш спортунда өтө эле чоң убакыт. Атабек Азизбеков азырынча жакшы, бирок ошол эле кезекте Атабек Азизбеков деле чарчап калганын байкасак болот. Калыстагы өз кезегинде активдүү болушун дагы талап кылып келүүдө, бирок эч кандай бул жерден пассивдүүлүк үчүн партер ыкмасын партерге жаткырбайт. Себеп дегенде убакытта соңуна чыгайын деп калды. 20 секунда. Он секунда. Жакшы. 5. Аракет кылыш керек. Азат Салидинов, бирок Атабек Азизбеков өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алды жана 2 упайды капчыкка салуу менен бирге 6-3 эсебинде Атабек Азизбеков Кыргыз Республикасынын чемпионат алды. Бирок Азат Салидиновго бали дейбиз, келечеги кең. Кудайым буйрса, алдыда тек гана ийгиликтүү биринчи орунду гана ээлейт деген ниеттебиз. Атабек Азизбеков жана анын көрмандарын биз чын жүрөктөн куттуктап өтөбүз.